гана дүйнө 4-бөлүк. Марат жаңы гана иш бөлмөсүнө кирип ордуна олтурганда бөлмөсүнүн эшигин какпастан өз үйүнө киргендей бирөө кирип келди. Капкара көз айнек тагынып маңдайында Дилкумар турган. Саламатсызбы деп жиберди шашып кеткен Марат ордунан тура калып. Дилкумарды бүгүн эртең менен өз бөлмөсүндө көрөм деп такыр күтпөгөн. Сен тиги адам табылды, жазаланды дебедиң беле? Дилкумар кыйкырып жиберди. Көз айнегин алганда кызарган көздөрүнөн анын абалы жакшы эмес экени билинип турат. Кайсы адам? Марат Ширикбекович, мен алдыңызга кайсы иш боюнча келгем? Ооба, ал адам жазаланды. Анда жетишээрлүү жаза албаптыр, деген Дилкумар телефонду Мараттын алдына ыргытты. Анда Жафар экөөнүн интернет бетине чыккан сүрөттөрү. Силер ал адамды кармай алган жоксуңар. Же силерди алдашты, же силер мени алдадыңар. Тиешелүү жазасын алса, менин артымдан Москвага чейин аңдып барбастыр эле. Жок, Дилкумар Асановна, биз сизди кантип алдайлы? Мен териштирем, сөзсүз табабыз. Үмүт кылам, деген аял кандай батпайды болсо ошондой болуп Мараттын бөлмөсүнөн чыгып кетти. Каш айгырдыкы деп алды Марат. Дилкумар чыгып кетер менен столду колу менен муштап. Эми мунун изин табуу керек. Бул тиги Бектин эле кылганы, деди ойлонуп. Негедир андан башка эч ким оюна келбей койду. Көңүлүнө түшкөн күмөнү Бекти гана көрсөтүп туруп алды. Дароо ишке киришти. Эң биринчи социалдык желелерге тараган сүрөт маалыматтарды өчүрүү керек. Андан соң Бекти жакшылап аңдыса эле илинет, деди өзүнчө күбүрөп. Дилкумар сүрөттөр чыккандан 2 күндөн соң шашылыш түрдө Кыргызстанга кызы менен келишкен. Ал азыр Мараттын алдынан чыгып үйгө баратканда дагы бир кабар жүрөгүн солк эттирди. Интернетке Жафар менен Эдемдин сүрөттөрү жанаша жасалып дагы чыгыптыр. Астындагы жазууда Эдем Канатбекова же деген сөздөр бар экен. Андан ары толо сүрөттөр. Керек болсо Жафардын жаш убагындагы сүрөттөрү да бар экен. Дилкумар өзү азыр маани берип караптыр. Чын эле кызы Жафарга окшойт экен. Бир гана көздөрү өзүнүн көзүндөй капкара. Экөөнүн жанаша чыккан сүрөттөрү бат эле талкууга алынды. Дилкумар бүт контролду жоготуп жибергендей чабалактап алды. Ушунча жыл курган, өмүрүн арнаган карьерасы, репутациясы баары талкаланып бараткандай. Элдер баары терс ойлорун жазышып, коомдун талкуу чордонуна түшүштү. Үйүнө киргенде босогодон эле Эдемдин суроолуу көздөрү тосуп алды өзүн. Мама, кайда жүрөсүң? Деди кызы апасынын кебетесин таңгала карап. Арыз жазып келдим милицияга, деп үстүндөгү күрмөсүн чечип, конок бөлмөгө өтүп, ал жака Канат отурганын көрүп чочуп кетти. Сен? Кел, деди Канат адаттагысындай токтоо. Дилкумардын жүрөгү селт этти. Эч нерседен коркпой, тайманбай турган аял негедир денесин майда калтырак басып чыкты. Анысын билдирбегенге аракет кыла корс сүйлөдү. Ансыз да кызыңдын айланасын болбогон сөздөр ээрчип жүргөндө сен неге келдиң бул жака? Атамды мен чакырдым, деди Эдем атасынын жанына өтүп. Дилкумар кызын бир кашын көтөрө карап койду. Өзүң сыртка чыгууга каршы болдуң, анан атамды үйгө чакырдым. Эч жака менден уруксатсыз кадам баспай тур, деди кызын карап. Диля, кел отуруп сүйлөшөбүз. Эмнени? Баарын. Кызым, сен бөлмөңө бар. Канат кызынын маңдайынан бир жыттап алып, чачынан сылап койду. Эдем унчукпастан апасын бир тиктеп алып чыгып кетти. Эң конок бөлмөсүндө экөө турду. Бири-бирине жат, бөтөн, дилдери бөлөк адамдар. Сүйлө, эмнени сүйлөшөйүн дедиң эле? Дилкумар Канаттан көздөрүн ала качты. Баарын, экөөбүз жасаган катачылыктарыбызды, туура эмес чечимдерди. Канат, сенин мындай философиялык сөздөрүңдү азыр мээм көтөрө албайт, деген аял жактырбагандай ары басты. Биз адашып, багытын билбей эле бир кемеге отуруп алган адамдарбыз. Канат аялдын сөзүн укпагандай өз сөзүн уланта берди. Жалгыз кичинекей кемени экөөбүз 2 багытка карап каалагандай айдадык. Сенин да, менин да багытым такыр бөлөк болду. Атүгүл экөөбүздүн ойлорубуз, табитибиз, дүйнөнү карап өлчөгөн карышыбыз да бөлөк. Бирок негедир экөөбүз тең ушул кемени тандадык. Бүтүндөй 2 башка кыял, максат менен бир кемеге отуруп алдык. Дилкумар, мен сендеги бир нерсеге көзүм жумуп, бул бүт нерсеңди сүйдүм, баарына чыдадым. Мен ал нерселер үчүн эч качан өкүнгөн эмесмин. Анткени менде Эдем бар болчу. Менин карегим,
Менин бөлүгүм ушул кызым. Анан сен кантип дитиң барды менин ошол бар нерсемди да бөлүп алганга. Аны менден жула кеттиң, ага да ыраазы болдум. Бирок Дилкумар. Канат сөзүнүн ушул жерине келгенде сүйлөй албай калды. Тил учунда турган бир сөздү сүйлөөгө чамасы келбей турду. Сен Канат, мен сени Дилкумардын сүйлөөгө сөзү жок болчу. Бул чындыкты, бул сырды Канатка кантип жеткирем деп жылдар даярданса да ылайыктуу сөз таба албаптыр. Сен мени түшүнбөй койдуң. Мен бийиктегим келген. Канат, мени менен болбой койдуң, колдобой койдуң. Сага сенин өз дүйнөң гана керек болду. Ал дүйнөгө мен батпай баратканымды элесе албадың. Аялдын көздөрүнөн жаш агып жатты. Бул жолу Канат анын чын ыйлап жатканын же адаттагысындай театр көрсөтүп жатканын түшүнө албай турду. Эдемди жарык дүйнөгө алып келүүгө мажбур кылдың. Сен баарын өзүң кылдың, Канат. Ал кызды менин ичимде бар экенин билгенде эле сенин кызың эмес экенин сезгенсиң. Мен сени бул жалган менен жашоого түртпөдүм. Сен баарын билип туруп баш урдуң. Көрүп сезип жүрчүсүң, кой да дебедиң. Мен ан сайын көкөлөдүм. Мен баланы каалабагам. Сен өзүң кааладың. Ары карап турган Канаттын ийиндери дирилдеп турду. Ыйлап жатты. Ооба. Ичинде сезген эле, бирок ишенбеген. Дилкумарды канчалык жаман ойлосо да бул жолго такыр кыя албай койгон. Мына эми азыр баары көз алдына тартылып жатат. Түшүнүксүз күмөндөр, узакка созулган гастрол. Ата деген кыздын дирилдеген үнү угулду. Канат кыйсыпыр түшкөн ойлордон селт этти. Капкара көздөрү жашка толуп, мына төгүлчүдөй мелт калып турат. Эдем кызым? Жалган дечи, мама. Эдем көздөрүн жалдыратып, бир апасын, бир атасын тиктейт. Атасы да, апасы да ыйлаганы билинип турат. Эдем үчүн баары аралашып, дүйнө бутунан башына көтөрүлгөндөй болуп баратат. Канат сенин атаң эмес, деген апасынын муздак үнү кулак түбүнөн жаңырды. Эдем көздөрүн чылк эте жумуп жиберди. Ошол учурда көз жашы жүзүн ылдый сызып кетти. Уккусу келбеди, мээсине бул маалыматты батыргысы келбей, көздөрүн жумуп алды. Турган ордуна теңселе түшкөн кызына Канат жетип барып кучактады. Ата деген кызынын үнү акырын чыкты. Дилкумар айтты да өх деп алды ичинен. Көкүрөгүнөн оор нерсени алып салгандай жеңилдей да түштү. Өмүр бою бул сырды көтөрүп жашап кыйналып кеткен экен. Эдем көзүңдү ач кызым. Канат колунда суналып жаткан кызын көтөрүп сыртка жөнөдү. Ээн бөлмөдө жалгыз калды аял. Негедир артынан да баргысы келбей турду. Көкүрөгү эңилгендеги менен көөдөнү бошоп калгандай ээнсиреп кетти. Ыйлагысы келди, бакыргысы келди. Канатты башкача кабыл алат деп ойлогон. Анын унчукпай кеткени ансыз да кыйналып турган өзүн андан бетер тозок отуна таштагандай болду. Бир убакта колуна илинген буюмду ыргытып талкалап жатты. Муундары титиреп, колдорун майда калтырак басып, өзүн башкара албай баратты. Телефондогу Жафар экөөнүн тартылган сүрөтү, кызы менен сүрөттөрү, такталбаган маалыматтар, Канаттын өзүн караган көздөрү көз алдына тартылып жатты. Ким анча бизди артыбыздан калбай изилдеген? Кимге керек болуп жатат мунун баары? Марат. Оюна маанилүү нерсе келгендей телефонун алып шашыла кимдир бирөөнүн номерин издеп жатты. Эдем ооруканада өзүнө келип айланасындагы тирүүлүктүн белгилерин туйду да, бирок көзүн ачпай жата берди. Көздөрүн ачкысы келбеди. Өзү үчүн бүтүн аалам түгөнгөндөй, тирүүлүк токтогондой сезилген. Жок, уланып жатыптыр. Мына жанынан жылбай, жылуу колдору менен өзүнүн колун кармап атасы отурат. Эдем көзүн ачпай туруп билди муну. Атам, деди ичинен. Кантип менин бул дүйнөдөгү жалгыз кубанаарым, таянаарым атам болчу. Менин атам бар болчу. Ушунча жыл кучагын жайган адам бир сөз менен бөтөн болуп калдыбы өзүнө? Эдем али бала болчу. Ал мындай турмуштун чоң соккуларына туруштук берүүгө, чоңдордун маселелерин түшүнүүгө жаштык кылат эле. Азыр наристе жүрөгүнөн эмнелерди өткөрүп, кандай деген сезимдерди жашап жатканын жанындагы адам эмес өзү да түшүнө албайт. Канат кармап отурган кызынын колдору араң титиреп жатты. Жүзүн караса жумулуу көздөрүнөн жаштар сызылып агып, апакай жаздыкка сиңип жаткан экен. Данегим, деди өйдө боло кызынын маңдайынан сүйгөн ата. Ошол убакта Эдем буркурап ыйлап жиберди. Элдер да, мамаң да керек болсо дүйнө жүзү бир болуп айтышсын.
Сен менин кызымсың, сен менин Данегимсиң. Эң биринчи колума алып көкүрөгүмө койгондогу Эдемсиң. Кызым, эч кандай ДНК тест анализдери сени менден ажырата албайт. Сен менин как жүрөгүмсүң кызым. Канат кызынын колдорунан көзүнөн өп сүйлөй берди. Атоо, кыздын оозунан башка сөз келген жок. Өрөпкүп гана ыйлап турду. Экөө көпкө чейин кучакташып ыйлашты. Эдемдин алдынан теңселе сыртка чыкты Канат. Кайда бараарын, кимге айтып жөлөнөрүн билбейт, жалгыз экен. Ушул күнүнө чейин кызым бар деп келген. Көрсө, ал да өзүнүн каны эмес турбайбы? Кызына 1000 жолу сен менин кызымсың деп уктуруп чыкканы менен ичиндеги бир күйүт өзүн алкымдан алып жатты. Ичи күйүп өрттөнүп жатты Канаттын. Баары көз алдына келе баштады. Көрсө, аялы өзүн эч качан сүйбөптүр. Кийин мамилебиз бузулду. Атактуулук Дилкумарды жолдон азгырды деген өзү ойлоп тапкан жомокко өзү ишенип жүрө бериптир. Бирок башка бирөө эмес өзү гана ишенип алыптыр да. Жалгыз өзү сүйүптүр аялын. Жалындап өрт болуп ал өрткө өзү күйүп сүйүптүр го. Бүт баарын Дилкумарга алмаштырып, ал үчүн баарын садага чаап сүйүптүр. Дилкумар болсо, анда эч кандай сезим болбогонун кара. Керек болсо аяп да койбоптур. Канат ыйлап баратты. Көчөдөгү элдерди да көзгө илбей, көзүнө мончоктоп жаштар төгүлүп баратты. Эдемин эстеди. Ооба, мүнөзүнөн тарта, баары башкача болчу кызынын. Алгач кадамдарын өзүнүн жанынан жылбай бадырап сүйлөп ээрчип жүргөн убагын эстеди. Канат үчүн дүйнө кулады. Дүйнөсү өзүнүн үстүнө кулады. Ал урандылардын ичине калып кетти тумчугуп. Тозок, кыямат. Канат бул азыр башына келген абалын кандай аттаарын да билбей баратты. Күүгүм кирип элдер өз тиричилиги менен алек. Өзүнө карай келе жаткан унаанын жарыгын колу менен калкалап тура берди. Негедир качып кеткенге умтулган жок. Агай деп колдон тартып алды бирөө. Жанагы унаа болсо катуу сигнал берип өтүп кетти. Канат өзүн кошо тартып жол боюна жыгылган адамды карады. Канат агай жакшы элесизби? Мен тиги, сизди үйүңүзгө жеткирейин. Жок, барбайм үйгө. Канат негедир үйүнө баргысы келген жок. Жүрүңүз агай, деди Бек агайын колтуктап. Ооба, бул Бек болчу. Чоң жолдо теңселе ары бери өткөн унааларга аралашып бара жаткан агайын кокустан көрүп калды. Анын абалы өтө аянычтуу болчу, таштап кете албады. Келиңиз агай, деген Бек үйүнө агайын киргизип ашкана тарап койтуп чай койду. Канатка болсо ушул тапта баары бир болчу. Аны ким алып кетти, кимдин үйүнө келди, таакыр кызыгы жок. Агай дегенине караганда окуу жайда сабак берген студенттеринен го деп койду. Ага азыр анын мааниси жок эле. Болгону мындай тозок абалда бирөө жанында болуш керек. Чай ичиңиз, деди Бек кружкадагы ысык чайды агайына жылдырып. Канат көпкө чейин бир чекитти телмирип тиктеп отура берди. Чынында Бек таң калып турду. Мындай көрүнүш Бектин ан сайын кызыгуусун күчөтөт. Билесиңби, менин кызым ким? Деди бир убакта Канат ошол тиктеп турган чекиттен көзүн албай. Эдем, мен Эдемдин атасы болом, деди кайра. Бектин сүйлөшүн күтпөй өзүнчө. Ал менин кызым, менин, деген Канат көкүрөгүн ургулап алды да жаш баладай ыйлап жиберди. Агай, Бек эмне кылаарын билбей калды. Эми түшүндү Канаттын эмнеге бул абалга түшкөнүн. Өзү мындан бир нече күн мурун чыгарган макаласы. Боору ооруп турду агайын карап. Бек ушул тапта өзү эмне кылып салганын аңдап жатты. Аңдады да жүрөгү мыкчылып ооруп кетти. Маңдайында чоң окуу жайда сабак берген агай эмес, жаралуу жарадар ата отурду. Башка бирөөнү ачамын деп буларга зыян кылып алаарын такыр ойлобогон экен. Эдем эмне болду экен деген ой кадалды мээсине. Канат эле абалы бул кызы кантты экен? Эдемдин капкара көздөрүн эстеди. Ааламга батпай сабалак учкандыр. Атасы менен кызы кандай гана бирин бири аяп турушчу эле. Баарын өз көзү менен көрбөдүбү? Ошол дүйнөнү ээрчитибийчү мээримди өзү кыйып койгондой болду Бек. Бул сенин душмандарыңдын эле колунан келди, деди Дилкумар бөлмө ичүн түтүнгө толтуруп тамекини улам дембе-дем тартып басып жүргөн Жафарга карап. Кайдагын айтпачы. Болбосо эч ким бизди мынча казбайт да. Канат баарын билди, эми жашырганда деле пайда жок. Кантип билди? Деди элейген Жафар Дилкумарды карап. Өзүм айттым. Сен акылыңдан ажырадыңбы? Ооба, ажырадым. Эми көрдүңбү акылымдан ажыраганымды? Сен экөөбүз жаап жамасак да чындыкты баары бир таап чыгышат.
Андан көрө баарын ачык айталы, Канат түшүндү. Эч качан, уктуңбу? Эч качан бул чындыкты таана албайсың. Марат бул иштин үстүнөн издеп жатат. Тез арада аны да табабыз. Бул маалымат жалган деп маек бересиң. Жафар Дилкумарды эки кароосунан алып силкип жиберди да сыртка чыгып кетти. Дилкумар жерге отурган бойдон ыйлап жатты. Канат Дилкумарды кандай жалындап сүйсө, Дилкумар Жафарды анда 1000 эсе ашып сүйдү. Экөөнүн тең сүйүүсү бактысыздык эле. Марат колунан келген бүт ишин жасап жатты. Бүт аракетин көрүп, интернет желелерине тараган маалыматтарды алдырганы менен бүтүндөй жок кылып салуу мүмкүн эмес болчу. Улам ар башка телевидениеден, гезиттерден Дилкумарга токтогон чалуулар келип жатты. Эл алдында жыйын өткөрүү керек, деди Дилкумар. Эдем жаткан палатада ары бери басып жатып. Жыйынды өткөрүп кайра Москвага учуп кетебиз, мелдешке даярдануу керек. Эдем Кудум апасынын сөздөрүн укпагандай терезеден сыртты карап жата берди. Кайсы каргыш алган күнү бул жака келдик эле, ушунун баарын жасаган адамды тапсам өз колдорум менен өлтүрөм. Мен сени жек көрөм, деди Эдем ошол терезени тиктеп жаткан калыбында. Эмне? Ооба, жек көрөм, мама. Мен ушул күнгө чейин жек көрүү же каршы көрүү сезимдери кандай болорун да билбеген экем. Силер үйрөттүңөр. Атамдан жакшы көрүүнү, сенден жек көрүүнү үйрөндүм. Сен ушул күнгө чейин мени курчактай иштеттиң. Жада калса өз каалооң менен да төрөбөгөнсүң. Сен деги кимсиң, мама? Неге мындай жаралгансың? Мелдеш дейсиңби? Мен каалабайм башка аренага чыгууну. Мен башка сен үчүн бийлебейм. Атамдын жашоосундай менин жашоомду да ууландырууга жол бербейм. Ал сенин атаң эмес, деген Дилкумар кызын чаап жиберди. Капкара мөлтүрөгөн көздөр көзүн жашка толо тиктеп турду. Эч качан, уктуңбу? Эч качан менин уруксатымсыз кетпейсиң. Сени сен кылган, Эдем кылган, бойго жеткирип, ушул даражага алып келген мына мен болом. Тиги атам деп атаган адам эмес. Сен жөнөкөй бир мугалимдин эмес, сен деген барктуу, мансаптуу эки улуттун канысың. Мен сени кечирбейм. Эч качан сени кечирбейм, мама. Эдем колу менен жүзүн кармап отурган калыбында сүйлөдү. 2 күндөн соң эл алдына Канат, Дилкумар жана Эдем чыгып жалаң журналисттерден турган жыйын өткөрүштү. Колдорунда атайын жасалган ДНК тест. Чынында бул жыйынды өткөрүүнүн өзү акмактык, деди Дилкумар жасалма күлүп. Мындай такталбаган маалымат же болбосо жылдыздарды ээрчиген ушак сөздөр дайыма айтылып келген. Биз бул нерсеге такыр көңүл бурган эмеспиз. Бирок акыркы чыккан жаңылыктар чектен чыгып, бизди минтип кайрылуу жасоого мажбур кылып жатат. Кызым Эдемдин алдында чоң мелдеши турат. Моралдык жакта мындай сөздөр чарчатып жиберди бизди. Канат өз атасы, мен апасы. Болгон чындык ушул, деди Дилкумар буларды тартып жаткан камерага тике карап. Кызыңыз менен белгилүү ишкер Жафардын чын эле окшоштугу бар. Анан калса ал ишкер менен сиздин жеке мамилеңиз бар экени тууралуу да сөздөр жүрөт, деди бир журналист Дилкумарга суроо салып. Ошондой бекен, Жеке мен кызым менен ал адамдан силер айткан окшоштукту көрө элекмин. Анан ал адам менен үй бүлөлүк катыштыгыбыз бар, деди Дилкумар жасалма күлүп. Бул сөздөргө чекит коелу. Эдем менин кызым. Жана бул нерсени башка адамдарга далилдеп отургум келбейт. Тилекке каршы апасы менен көп жыл мурун эки башка жолдого түшкөнбүз. Бирок мамилебиз абдан жакшы, деди Канат, адаттагысындай токтоо сүйлөп. Бул жыйында бир гана Эдем сүйлөгөн жок. Катып калган каректер менен жүзүндөгү муздак жылмаюу турду. Бек тейледен көрдү аларды жыйынын. Эдемди аяп турду. Сыртынан текебер, менменсиген кыз ичиндеги дүйнөдө такыр башка болчу. Баладай баяоо, ишенчек, жаралуу Эдем. Анын азыр дүйнөсү аңтарылып, ааламы кулап жатканын көрүп турду. Катып калган көзүндөгү жылтыраган бир учкундан жек көрүү көрүнүп турду. Адамдарга бул ташпоор дүйнөгө болгон жек көрүү, ошол менен бул иш жабылып баратты. Дилкумар менен Эдем кайра Москвага учуп кетишти. Анткени алдыда Эдемдин чоң мелдеши турган. Дүйнөлүк Олимпиада оюндарына катышууга жолдомо алыш керек. Кайра катаал режимге өттү. Өзүндөгү бүт кайгысын, жек көрүүсүн, баарын машыгуулардан чыгарып жатты. Жафар жөнүндө дагы далай маалымат чогулду, деди Шумкарбекти карап. Ооба, бирок булар аздык кылат да. Туура Жафардай адамдарды камакка алуу үчүн бүт бул маалыматтар аз. Бирок абайласаңчы досум, ал шек алып калган болсо, ошону сүйлөшөйүн дегем, Шума. Менин артымдан бирөө жүрөт.
Так ким экенин айта албайм, мен сезип жатам. Ошондуктан мен баштаган ишти сага тапшырамын. Керектүү маалыматтарды почтаңа жибергем. Мен жумуштагы компьютеримди да тазалап салдым, телефонду да. Андыктан баары сенде болсун. Сени ким аңдышы мүмкүн? Бек, токточу досум, балким Жафарды жөнөлө коесуң. Жок Шума, мен бир жолу аны кое бергем, эсиңдеби? Ошондо да бүт далили бар болчу. Бийлик аны коргоп алган, демек крышасы күчтүү. Бирок бул жолу баарын түбүнө жетем. Мыйзам дешет депутаттар. Ошол мыйзамга такап иш кыламын. Эл алдына алып чыгып берем керек болсо аны. Бек, мен сенин коопсуздугуңду ойлоп жатам да. Баарыбыздын жаныбыз жараткандан колунда досум, туура. Эми айтчы, эмне мынча ойлуу болуп баратасың акыркы күндөрү? Шума сүйүп калгам десем ишенбейсиң. Ким экен ошол сыйкырчы, сендей адамды сүйдүрүп алган? Эдем, деди Бек жылмайып. Кайсы Эдем? Азыр оюңа келген Эдем досум, баягы жылдыз Эдемби? Ооба, ошол жылдыз Эдем. Деген Бек асмандагы жылдыздарды тиктеп турду. Эң жарык, эң сулуу жылдыз. Койчу тамашаңды. Тамаша эмес. Аны сүйгөн жалгыз эле сен дейсиңби? Аны Кыргызстандын жок дүйнөнүн жарымы сүйөт болуш керек. А мен аны башкача сүйөм, деди Бек. Дал ошол Эдем Жафардын кызы. Эми анын далили жок да, бар Шума. Канат агайдын ошондогу абалын сен көрбөдүң. Бирок мен туура эмес кылдым Шума. Канат агай менен кызы бири-бирин ушунчалык аяп жакшы көрүшөт. Мен ошол нерсени талкалап койдум. Агай ушунчалык бактысыз болду. Эдем бир гана атасы менен бактылуу экенин көргөм. Атасы менен чын жүрөктөн күлчү, чын дилден баарлашып сүйлөшчү. Эдем чоң аренанын алдында турду. Мелдеш башталган жатат. Келбейт экенин, мүмкүн эмес экенин билсе да, ошол көпчүлүктүн арасынан атасынын караанын издеп жатты. Сүрдөп колдогон миңдеген күйөрмандарынын кыйкырыгы атасынын кызым деген сөзүнө алмашкыс эле. Күттү, издеди, үмүт кылды. Бирок жок, өзүнө тоодой күч болгон атасынын карааны көзүнө көрүнбөдү. Эдемдин жүрөгү ооруп кетти. Атам менден баш тартып кетти, деди ичинде онтоп. Өз гана эмес экенимди билген соң мени таштап кетти. Келем деген, жаныңда болом деген сөздөрү кулагына жаңыра берди. Ушундай оор сезимдери менен, күйүтү менен аренага чыкты. Оюнун баштады. Муз үстүндө чимириле айланып жаткан кызды баары суктанып карап турушту. Эң кыйын, татаал деп эсептелген трюктарды аткарып жатты. Ошол убакта күп эте кулады Эдем. Кайра туруп кайра бийледи. Экинчи жолу, үчүнчү жолу кулады. Бийлеп жатты. Ошол эле учурда ыйлап да жатты. Эдем ушул убакка чейин ичинде болгон жүгүн көтөрө албай жыгылып бараткан эле. Күчү калбай баратты кыздын. Эдемдин жыгылып кайра тура калып бийлеп жатканын түз эфирден бүтүндөй Кыргызстан күзөтүп турду. Анын ичинде Бек. Кыз кулады. Капкара көздөрүнөн кулаган жаштар. Бекке кыздын үмүттөрү, арзуулары кулап төгүлүп бараткандай сезилип жатты. Кыздын ичиндеги алааматы жалгыз Бек гана туюп билип жаткандай. Чыдап тура албады. Колун муштап оозуна алып келип ыйлап жатты үнсүз. Кечир мени периште, деди күбүрөнө. Мен апаң, биз сени сындырдык, кулаттык, жүрөгүңдөгү кубанычты тартып алдык, дилиңди кирдетип дүйнөңдү булгадык. Сенин үлбүрөк, өзүңдөй баяу жүрөгүң мындай ыпластыкты көтөрө албады. Бизди кечир, мени кечир кичинекей. Бек сүйлөй берди. Кудум маңдайында Эдем тургандай андан кечирим сурап жатты. Эдем акыркы эң татаал айлампаны аткарып жатып кулады. Дүркүрөгөн арена бир мүнөттө тым-тырс боло түштү. Баары Эдемден кайра турушун күтүп жатышты, бирок кыз кулаган ордунан турган жок. Атүгүл козголбоду. Бир гана дирилдеген ийини гана анын ыйлап жатканын билдирип турду. Эдем, арена толу адамдар ордуларынан туруп бир ооздон кызды колдоп кыйкырып жатышты. Ошондо гана коопсуздук кызматчылары жана дилкумар кызга чуркап келип колдон алып тургузушту. Муз аянты толуу адамдар шатырата кол чаап Эдемди колдоп жатышты. 3 мүнөткө созулган оюнда Эдем 5 жолу жыгылыптыр. Бирок аренадагы эл кызды 5 мүнөткө чейин ордуларынан тура кол чаап колдоп аренадан узатышты. Калыстар тобу тарабынан эч кандай жогорку упайга жетпесе да, кыз элдин колдоосуна ээ болду. Ушул учурда күбө болгон ар бир адам кызды бекем кучагына басып алгысы келип аяп турушту.
Акыркы учурда кызым талкуу чордонун айланы десем болот. Биздин дарегибизге такталбай эле айтылып жаткан бүт маалыматтар кызыма катуу таасир этти. Ал мындай оор талкууга даяр эмес да. Дилкумар жаркылдатып тартып аткан оңдогон фотоаппарат, камераларды карап интервью берип жатты. Ал маалыматты тараткан адамдар изилденип жатабы? Албетте, ишенем, сөзсүз табылат, жазаланат деп. Мындан ары Эдемдин чыгармачылыгы эмне болот? Тагыраак айтканда, Олимпиадага жолдомого жетпей калды чогулган упай. Калыстар тобу толук чечим чыгарып бүтүшө элек албетте. Мен алар биздин бүт жагдайды карап чыгышат деп ишенем. Биз бул сыноону жеңебиз. Мен Эдемге ишенем, деди Дилкумар кызынын ордуна жалгыз өзү чыгып маек берип. Бул учурда Эдем тез жардам унаасында бара жаткан. Кулаган учурда бутунан жаракат алып ооруканага жиберилди. Кыздын бутунун ооруганы билинген жок өзүнө. Анын жүрөгү ооруп жатты. Көкүрөгү кысылып, аба жетпей, көзүнөн кылгырып гана жаштары төгүлүп баратты. Дал ушул убакта Канат Кыргызстанда реанимацияда жаткан эле. Окуу жайда сабак учурунда жүрөгү кармап, ооруканага жеткирилген. Кызына бара албай калды ата. Анын эң маанилүү күнүндө колдоп, жаныңда болом деп сөз берген болчу. Жыгылып калды. Бектин жумушуна эртең менен милиция кызматкерлери келип колуна кишен салып алып кетишти. Милиция кызматкерлери гана эмес, мамлекеттик телевидение дагы кошо келиптир. Капыстан бастырып келишкен алар Бектин бөлмөсүн тинтүүгө алып, өзүн кармап кетишти. Анын жумушта колдонгон компьютеринен тарта уюлдук телефонуна чейин тартып алышты. Бек эч кандай каршылык көрсөткөн жок. Бөлүмгө алып келишер менен тергөө бөлүмүнө өткөрүп беришти. Марат экөө маңдай тескей отурушту. Бул жолу Мараттын бөлмөсүндө эмес, тергөө абагында. Кайрадан сен экөөбүз, деди Марат. Ооба, сен экөөбүз. Сенин бөлмөң жакшы эле. Бек да Маратка какшы каралаш сүйлөдү. Бек, мен сени баары бир кармайм дегем, А мен сенден эч качан качкан эмесмин. Бир чоң кылмышкерди кармагандай оперативдик топ, телевидение болуп баруунун кереги жок болчу. Мен өз бутум менен келмекмин. Мына буларга эмне дейсиң, Бек, деген Марат Бектин алдына өз далилдерин жайнатты. Эдемдин артынан аябай эле көп аңдыптырсың. Москвага чейин барып. Москвага репортаж тартуу үчүн барганмын. Отчетто баары жазылган. Тиги сенин жигиттериң менен компьютеримди казып жатышат. Ошондо бүт отчет бар. Туура, аның туура. Сен ошондо бир ок менен эки коен атайын дегенсиң го. Репортаж тартуу үчүн барганмын деп кылган ишиңдин бетин жаап кетем деп ойлодуң беле. Бирок бир жагдайды унуткан көрүнөсүң. Эдемдин машыгуучу окуу жайына андан соң ал ооруканага түшкөндө ооруканага чейин барганың имараттардагы видео байкоого түшүп калган. Да, Марат Шерикбекович, сага жакшы эле төлөп беришкен го дейм. Же кызмат орун убада кылыштыбы? Жафардын артынан аңдып жүргөнүңдүн да далилдери бар. Мен эркин журналистмин, демек журналисттик иликтөө жүргүзүүгө акым бар. Бек, мындан 5 жыл мурун Жафар боюнча сага такыр маалымат чогултууга тыюу салынган, эсиңде болсо. Эмне мынча Жафардан коркосуңар? Сен да мен да анын эмне менен алек болгонун өтө жакшы билебиз. Эмнеге ачыктабайсыңар? Же силердин мыйзам карапайым эл үчүн бөлөк, Крим дүйнө төбөлдөрүнө, бийлик өкүлдөрүнө бөлөк жазылганбы? Кана көрсөтчү ошол бөлөк жазылган мыйзамдарыңды. Кара жанын араң баккан базар четине чыгып, соода кылгандарга ол чойто штраф саласыңар го. Эмнеге бул мыйзамыңар тиги алкымы чоңдорго иштебейт? Бек Мараттын көзүнө карап кыйкырып сүйлөп жатты. Алып чыгып кеткиле, деди Марат. Бек менен мындан ары сүйлөшкүсү келбей анын сөзүн бузуп. Ооба, ушундайсыңар. Ким чындыкты катуураак сүйлөсө алып барып камап саласыңар. Оозун жабасыңар. Бек эки жагынан кармап бара жаткан милицияларга да бой бербей кыйкырып сүйлөп бара жатты.